Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун. Жана ошондой эле жакшылыкка жарышып, жакшылыкта кол сунган бир туугандар, мекендештер, баарыңыздардан Алла разы болсун. Ушул кимде ким ушул мына биздин Айгерим, Мээрим аттуу мына кыздарыбызга бүгүн абалдары жакшы, Кудайга шүгүр, баягы дарт менен алышып аткан кичинекей биздин кыздар бүгүн жакшырып, жүрөктөрүндө кубаныч бар. Анткени эгерде сиз менен биз мындай аракетти кылбай кое турган болсок, бул үй бүлөдө ошого жеткиликтүү каражаты жок боло турган болсо, булдай дарт балким күч алып, мындан да чоңоюп, дагы чоң көйгөй жарата турган акыбалга алып барып коеру белгилүү. Ошон үчүн бирок ошого жеткизбей, элдин ынтымагы, биримдиги бул нерсеге сонун көпүрө болуп берди. Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун. Кудайга шүгүр. Бүгүн Бектурсундун дагы келинчеги чолпонун дагы мындай бир жүздөрүнүн жылмаюуну көргөндө чындыгында адамдын инсан катары жүрөк сүйүнөт. Ал эми мен бул жерден дагы бир айтайын дегеним, эми бул сыноо дүйнөсү экен, урматтуу бир туугандар. Сыноо майданы эми мына кичинекей ымыркай эки эгиз кыздуу эми балалуу болдум деп сүйүнүп аткан бул үй бүлө азыр бир эле баласында азыр нышан болуп төрөлгөндүгүн билишет эле. Бирок азыр мунун эгиздин түгөйүнө дагы мен дагы азыр келип биринчи жолу көрүп атам, мындай кызыл эт чоңоюп өсүп аткандыгы. Эми бул жерде дагы операция керектелип калат экен, урматтуу бир туугандар. Эми кантсе дагы жакшылык кылууга чарчабайлы, баарыңыздарды кайдыгер карабай, ушул кичинекей наристелер үчүн да болсо, ушул экран алдындагы реквизит ушул Бектурсундун өзүнө таандык. Ошол колуңуздардан келишинче кол сунуп турсаңыздар деп чакырып калат элем. Баарыңыздардан Кудай разы болсун. Сізден Аллахым разы болсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күндө мынакей кайрымдуу бол фонду менен жардамы менен Кудайым буйруса эки кызымды инияга алып барып өтө жакшы деңгээлде айыктырып, жакшы сүйүнүчтө отурабыз. Кудайым буйруса Азамат байке терең ыраазычылык билгизем сизге. Жана кайрымдуу элиме, кыргыз элиме чоң ыраазычылык билгизем. Көрсө мен жалгыз эмес экенмин, Азамат байке. Сиздер бар, кыргыз элим бар, сыймыктанып, бул жашоодогу малынып калган, сазга малынып калгандай эле малындым эле, бирок Азамат байке сизге терең ыраазычылык билгизем. Кыргыз элиме дагы саздан суруп чыгарып кеткендей эле болдум мен, чынын айтканда. Ошондой эле бул бүгүнкү күндө мынакей эгиз балдарым ооруп, буга чейин бул баламды эгиздин түгөйү Эрланды эле нышан оорусу менен эле деп ушинтип билип жүрсүк. Жакын арада экинчи кичүү баламдын аркы даалына кызыл эт пайда болуп, алып барып больницага барсак, муну дагы операция кылыш керек болуп калды. Бүгүнкү күндө эки балам тең операция боло турган болуп калды. Азыр жашы жетпей же веси жетпей, недоношенный болуп төрөлгөнүнө байланыштуу операцияга даярданып жатабыз. Буюрса Кудай кааласа дагы 3 айдан кийин кетип атат. Эми буюрса 3 айга чейин дагы веси жетпесе, если эт бат чоңоя турган болсо, срочно операция болуп калышы да мүмкүн дагы. Сиздерде кыргыз элиме кайрыларым, колдоп бериңиздерди суранам. Азамат байке, сизге дагы терең ыраазычылык билгизем. Кудайга болсун, буюрса Аллах Таалага чек шүгүр. Мына урматтуу бир тууган, колубуздан келишинче карап турбай, анан бир сын пикирден алыс болуп, анан кол сунууну гана жасасак жыйынтыкка жетебиз. Ошон үчүн Кудай буйруса буга чейин тирек болгон, мындан кийин да тирек боло алабыз, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн эч бир үй бүлөдө мындай оор сыноо ден соолук менен, бала менен, ата эне менен, жакындары менен сынабасын. Всё, биягы уже эме болуп калды. Я тынап коёт да туламга чыккан. Бирок уже мияк полный бүтүптүр, бияктар жакшы. Бүтти, ал жагы. Биягы деле бүтүп калган болчу. Жакшыбы Маанай? Мурункудан кытышпай калды. Мурда кытышчы, азыр кытышпайт. Кытышпайт. Жан дешим. Азыр эмес, баштары чачы өсүп көрсө? Жакшы болуп калды, мияктар өсүп. Чачтары өсүп, сонун болуп калды. Бул азыр канча убакыт болду биздин сүйкөгөнгө ошондо? Биздин сүйкөгөнүбүзгө так ровно 1 ай болоюн деп калды. 1 ай болоюн деп калды. Мына 1 айдагы жыйынтык бул. Мынакей урматтуу бир туугандар, мекендештер. Мен азыр бул жерде туруп, мынакей азыр сүйүнүч менен бөлүшөйүн деп турам. Анткени буну биз бир аз күтүүнү да туура көрдүк. Эмнеге дегенде,
бир аз жыйынтыктарды да жетейли деп. Азыр мынакей сиздер көрүп турган бул биздин карындаштарыбыз, мына кыздарыбыз, кыргыздын кыздары. Мына бул эки карындашыбыз тең, кызыбыз да. Экөөндө тең мына бир үй бүлөдө эки кызы, анан дагы кичинекей наристе кыйнап атыптыр деп биз сиздерге кайрылганбыз, урматтуу бир туугандар, мекендештер. Бирок бул жерде туруп эмне деп айтабыз, элибизге, журтубузга, мекендештерге Чоң рахматыбызды айтабыз. Мээрим. Сиздерге баркастар. Эмне деп айтабыз? Кыргыз элим сиздерге чоң рахмат. Азат Бекеске да чоң рахмат. Эл журт, сиздерге мына мекендештер рахматыбызды айтабыз. Рахматыбыз чексиз. Биринчи Кудайга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Экинчиден мына ушул кичинекей биздин кыргыздын сонун кыздары кичине жабыркап баштарында сыноо турганында чакырык кылдык, бирок бул чакырыкка кайдыгер карабай, мынакей Бектурсундун дагы ушундай абалына туура түшүнүп, колунан келген, кол сунган мекендештер, сиздердин кол сунууңуздар, берген бата тилек дубаларыңыздар мына бир үй бүлөнү момундай кубанычка бөлөп отурат. Мынакей азыр бул кызыбызда, мына бул кызыбызда болсо мынакей колунда, Айгеримде мындай колун көтөрө албай тартылыш берчи да. Ушунча эле көтөрсө. Ушунча эле. Азыр Айгерим гана көтөрсө. мынакей, мына Айгерим момундай көтөрүү бул Индияга барып жасалган аракет, жүргүзүлгөн бул ийгилиги мына ушундай сонун. Бектурсун, мен дагы мындай чындыгында силердин үй бүлөдөгү мындай нерсенеге күбө болуп, анан ошого себепкер болгондугуна чындыгында мен өзүм да кубанычтамын. Себеби эч кимибиз кыйналбайлы. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Азат Беке, сиздерге бир кабыл тилек айтып кетейин, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылууңуздарга жардам берип, ушу аз да болсо да чоңойтуп берген акчаңыздарга мына Кудай буйрса эки кызымды жайыктырып, жакшы кылып келатам. Бүгүнкү күндө Азамат Беке сиз себепкер болуп, бул күндүн жакшылыгын, биздин жакшылыгыбызды көтөрүп, жаман чөгүп кеткен учурда өйдө көтөрүп алып чыгып, саздан суруп чыккандай суруп чыктыңыз, бирок сизге Аллах таалам ыраазычылык билгизем. Сизге ыраазымын. Эки дүйнө бактылуу болуңуз. Бала чакаңыздардын, небере чөбүрлөрүңүздөрдүн ушинтип жетелеп, ар дайым өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз. Анан эми баягы жүрөктөгү нерсени айтып кыйын экен жеткизиш, бирок болгон сүйүнүч эмемди жеткизип ушундай айтып отурам. Кабыл алып коңуз. Кудай буйрса. Кудайым куттук болсун сизди да. Рахмат. Кудай буйрса. Бардыгы ошол. Аллага шүгүр. Эми урматтуу мекендеш, урматтуу бир тууган эле үй бүлөлүк эмеде оор түйшүк болбосун. Аллах тааланын жардамы болсун. Кудай буйрса мына кыздарыбызга Кудай таалам ыйман, ден соолук, тунук акыл, билимдүү, Кудай буйрса. Айгерим, мээрим буйрса ушундай эмелер болгон болсун. Ал эми ушул жерден дагы туруп мен айткым келет, урматтуу бир туугандар, ушунун алдына дагы реквизитти коюп коелу. Эмне үчүн коюп коелу? Мен анткени өзүм сунуштап атам. Себеби Бектурсундагы бир жерде кичинекей ымыркай бар, лялякабыз бар. Ошол ден соолук жакшырыш үчүн мен Бектурсун өзүнүн эм банкын тиркеп коебуз. Эгерде дагы да болсо жакшылыктан кол үзбөй, кол сунуп турган бир туугандар, бирибизге бирибиз Кудай буйрса жакшылыгыбыз эле тийип турсун. Мына ушундай. Биз кыргыздар кыйынчылыкта бирибизди таштаган эмеспиз, таштабайбыз деп алгачкы келген видеодо айткам. Ошол Кудай буйрса мен дагы силер менен чогуу жана сенин үй бүлөң менен чогуу сүйүнүп турам. Аллах таала ушундай жакшылыктардан эле айтсын. Кудай буйрса. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Айгерим, сен бир экөө айтып коесуңбу? Урматтуу кыргыз элим, биз болсо Индиядан келип жакшы айыгып кеттик. Сиздерге чоң рахмат. Алтын нерсе. Жакшы. Бул кызым 2015-жылы 9-7 айлык болчу. Ошол кезде операция болгон. Ошондо бул колу 6 жолу операциясы азыркы күндө, бүгүнкү күндө. Азыр кечегиде Индияга алып барып келгенде 7-чи операциясы болду. Бир эле операция болду, бирок бул көтөрүлбөй калган. Уже болду дешкен операцияга токтотушканда. Кыргызстанда токтотушкан. Бирок бул көтөрүлбөгөнүнө байланыштуу мен өзүм коркуп, муну мектепте окуйт, балалар менен ойношот, түртүшүп кетсе, кулап кетсе, бул жер айрылып кетчү деп алаттым да. Анан ошол себептен
мен сіздерге кайрылып ушул бүгүнкү күндө сүйүнүч менен гана отурам да азыр. Шүгүр. Толук Азыр көтөрүлөт. толук. Өзүң көтөрчү гана. Мына. Мына толук көтөрүлөт. Мына бул жерден айтайын дегенибиз да мындай да, урматтуу бир туугандар, менден да көптөр айтып берет, Азамат сен кайрылган адамдарга эмне Индияны айтып бересиң деген сыяктуудай бир эмелер бар. Мен мисалы сиздер жакшы түшүнүңүздөр, мен биздин өзүбүздүн кыргыз медицинасын жаман дебейм, эч кандайчалык мындай бир туура эмес же жаман оюм жок. Болгону эле бизде коюлган диагноздар кээ бир учурларда так болбой калгандык чоң көйгөй жаратат. Эми азыр бир эмес 6 жолку операция болуп атат бул жердечи. Бирок 6 жолку операция мындай жыйынтыгын бербегендиктен анан аргасыз кайрылып, ана көтөрүлүш ушунчага чейин эле көтөрүлүп, анан мындан кийин операция болбойт деп чыгарды деп биз алгач келгенде да айткан да. А бирок бүгүнкү күндө мына Индияга барып, толук көтөрүлүп, бул жакшырып калды мынакей. Урматтуу бир тууган, ал эми бул жерде болсо мээримден болсо мынакей бүйде көзүндө дагы болуп, могу үстүндө жаралар эме болгондо мынакей. Кана? Мына карагыла урматтуу бир туугандар, могу жерде чачтары чыкпай берин бар, жара болуп, жара басып, жара мындай. Эгерде бул жерде аракетибиз күчүндө болбогондо бул жара дагы чоңоюп, дагы улам ыңгайсыздыкты жаратып, проблема дагы күч алмак да. Эми азыр караңыздар, мына бияк жара бүтүп, мына чач ордуна чач чыгып, бияк уже кадимкидей бүтүп келатат. Бул бир айдын жыйынтыгы. Эми эмне дейбиз? Жүрөк сүйүнүп турат. Кыздардын маанайы жакшы. Кудай буйруса, Аллах Таала баарыңар разы болсун. Мен сөзүм жок, чындыгында вообще от души рахмат. Азамат Бекеске да терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайга шүгүр. Рахмат сизге. Рахмат. Кудайга рахмат, элге рахмат буйруса. Бизди үй бүлөбүз менен сүйүнүп отурабыз аз бүгүнкү күндө. Терең ыраазычылык жана Кайрымдуу Бол фондунун иштеген, чогуу иштеген балдарына, иштеген жигиттерге, кыздарга терең ыраазычылык билдирсем, бар болгула ушинтип ар дайым кыргыз элимдин керегине жараган уул кыздардан болгула. Келечегиңер кең болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Бул биздин максат. Элдерге пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин деген. Биз эл менен, эл биз менен аракеттебиз.